Бишкек шаарынын электр энергия сатуу кызматынын жетекчиси Нурбеков Аманболом азыр 645 приказдын негизинде ушу электр энергия үнөмдөө негизинде текшерүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бишкек электр энергия сатуу кызматынын инспекторлору шаардагы мамлекеттик мекемелер электр энергиясын кандай сарамжалдуу колдонуп жатканын текшерди. Минкаптын жаңы чечимине ылайык алар кечки 6-дан таңкы 6-га чейин жарыкты жана электр шаймандарын иштетүүнү чектөөгө тийиш. 1-май райондук акимчилигине барганда сырткы жарык эле күйгөнү болбосо, калганы баары жайында болуп чыкты. Азык таптын үнөмдөө иштерин аткарып атабыз. 6-дан кийин баарын өчүрүп, биздики отопление, центральный борбордо отопление жылыйт. Кондиционер эч кандай күйгүзгөн жерибиз жок. То есть үнөмдөө иштерин жүргүзүп атабыз. Анан жана сырттагы фасадта күйүп турган эме боюнча түшүнүмө берип кетсек, ал эме да. Бишкек свет менен шаардын эмеси күйгөндө чогуу күйөт. Азыр Бишкек светтин сотрудниктери келип аны ажыратабыз, ошо менен өчөт. Элдин баары кардарлар туура менен кабыл алып, мынакей сырткы жарыктандыруулары соц объектиде бул соц фонд 1-май район. Соц фонд ошо бүт түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Баары түшүнүү менен кабыл алып атат. Эми азыр учурдун талабы болуп атканына байланыштуу ошо биз да электр энергияны үнөмдөөгө чакырып кетилек элдерибизди. Энергетиктер каржы министрлигине дагы кирип, кызматкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Кетип атканда баардык электричествону өчүрүп, бул үнөмдөө максатында анан биякта электр жылыткыч бар экен, азыр текшерүү убагында өчүк экен. Ошо чоң рахмат ушинтип колдоп электр энергиясын үнөмдөп жаткандарга. Биз баарыбызга, ар бир сотрудникке баарына жеткирдик ушу маселеничи. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын имаратында кечкисин сыртында жана коридор залда жарык күйүп турганы аныкталды. Адистер өчүрүүнү өтүнүп, мындай чара электр энергияны үнөмдөөгө карата көрүлүп жатканын айтып беришти. Кароолчу үнөмдөө боюнча жаңы гана кабардар болгонун, мындан ары шартты эске алаарын билдирди. Мынанда турат өзү сааты. Канча саатта жандырып, канчада өчүргөндөр. Мына утром дейт, мына вечером şu убакка чыгарып, неме өчүрүп турабыз да биз эми. Азыр өчүрөм эми, мына өчүр деп атпайсыңар, аны өчүрөбүз эми. А мурун мына эмеден келгендер болот эле да. Жанагы управлениядан тияктан келип, мына чтобы здание красота жанагы фойер деп коём, мына неме деп коет эми, фасад. Фасад чтобы мына министерство немелерге, чтобы көчө красивыйраак болсун деген да. Ошон үчүн жандырабыз биз уну. Мындан ары өчүрөбүз эми, эмне кылат элек? Мына расписание бердиңер, ушу расписание боюнча өчүрөбүз. Кароолчу дароо ашыкча күйгөн жарыкты өчүрдү. Мындан ары дагы энергетиктер тарабынан түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлөт. Электр энергиясын үнөмдөө стратегиялык объектилерге жана күнү түн иштеген коргонуу, коопсуздук, саламаттык сактоо, социалдык мекемелерге жана калктын жашоосун камсыз кылган түйүндөргө тиешеси жок. Мындай чектөөлөр ай сайын болжолдуу 40 миллион киловатт-саат электр энергиясын үнөмдөөгө мүмкүндүк берет деп эсептелүүдө. Уланбек Тиканбаев, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24.